Баарыңыздарга Техас штатынан жалынды салам. Бүгін Америкада 19 февраль. Мен унутуп калыптырмын майды алмаштырам деп. Мен ар бир 15.000 майл жүргөн сайын кызыл машканын майын алмаштырып турам. Бул деген километрге которгондо 24.000 километр сайын алмаштырып турам, достор. Азыр ушул жерден алмаштырабыз. Мен Speedgo'га келдим. Алыстан могу тракты көрүп, сиздерге кичине көрсөтүп коеюн деп чечтим. Кудай буйрса Америкага мекендештер келип тракта иштеп калганда ар кандай трактарда иштейсиздер. Драйвен, рифер, мондай флетбекти иштейсиздер. Көрдүңүздөрбү? Темир салып алыптыр. Темирдин баарын чинжирлар менен, мондай страптар менен кычырата тарттырыптыр. Бул жакта болсо караңыздарчы. 1, 2, 3, 4 машина салып алыптыр. Ана мондай атайын чинжир менен тарттыргычтар бар экен. Кычырата тарттырыптыр. 1 жерден, 2 жерден, 3, 4, 5 жерден тарттырыптыр. Bir, 2, 3. Ар бир эмени трактор экен. Бул деген бул пикап трак экен, бул болсо эмне? Бул мурду жок трактор экен. Жаңы заводской. Кызыл мотор менен экен, значит Детройт. Бай, Детройт эмес, Каминс. Исудзу дейт. Исудзулар турбайбы? Мына достор, масло машиналар. Достор, мына фильтрдин баары турат, майдын баары турат. Азыр очеред алып койдук. Машканын майын алмаштырабыз дагы. Коркпой, кийин 24.000 километр жүрө беребиз. Мен дагы ушундайдан бери экини заказ берип койдум. Чинжир заказ бердим. Өзүңүздөр билгендей, баягы кичине кырсыктаганда машканын аркасы кыйшыйып калбады беле. Чикагога барып оңдотконго убакыт жок болуп атат. Ушул жолу үйгө барганда өзүм түздөгөнгө аракет кылып көрөм. Инструменттердин баардыгын алдым. Артында кыйшайган черлердин баарын тарттырабыз, чойдурабыз, балка менен согобуз дегендей. Мына достор, бул деген ылдыжагы абдан жапыз экен. Ортосуна чоң комбайн, абдан чоң нерселерди салса болот экен. Караңыздарчы, бир эле карыш экен. Даже бир карыштан да кичинекей экен. Ушундай. Азыр мен сиздерге Speedgo'нун ичин көрсөтөм. Мыякта болсо дөңгөлөктөрдүн түрлөрү менен сатат. Тракадагы трейлерге. Биз болсо Speedgo'га келгенде ушул жерге киребиз. Анан мыяктан бая заявканы беребиз. Speedgo деп жазылып турат. Бул деген не деген трак экен? Петербилд деген трак экен. Биздики Детройттер жашыл болот, а Каминстер кызыл болот. Бирок кызыл мотор жашыл моторго караганда кичине күчтүүрөөк болот деп айтышат. Анда эмне кылабыз? Тракка барып күтүп турабыз. Могу трак деген бул трактын аркасына койду. Мен болсо тиги трак кеткенде анан ордуна коят болушум керек. Бияктан дагы бир Volvo келиптир. Айованын трагы экен.
трактı içine girgizdik. Кээ жерлерге барганда кыздар, жигиттер иштеп калат. Көбүнчөсү американецтер бат-баттан иштеп бүтүшөт. А кээ жерге барсаң, эзилген немелер да. Булар абдан эзилген немелер экен. Бул жака киргиче эле 1 саат күттүм. Азыр бир жарым саатты алмаштырып коет жакшы жерге барсаңчы. Булар ойлоп атам, дагы бир 1 саат, 1 жарым саат эзилип жүрүшөт го деп. Бул Speedgo деген Loves деген заправкага баш ийеткен, көрдүңүздөр өзүңүздөр. Loves деген сервис трактор турат. Бул трактор жолдо дөңгөлөгү жарылса, же болсо бир ремонт керек болсо барышат. Анан жардам беришет. Не кылабыз? Булар 1 жарым саат эзилгиче видео тартып туралы эрмектеп. Speedgo. Мол жерге бир чөпкө отуруп туралы. $3.69 солярканы куюп жатабыз, достор. Дизель 3.69. Полный бак куябыз. Пока солярка куюлуп атканда дөңгөлөктөрдүн желин бир сыра текшерип коелу. Жакшы. Бир сыра азыр айланып коебуз. Же бул кошунан да дөңгөлөктөрүн чапкылап коеюнбу? Жакшы. А бул кошунандыкы бир эле дөңгөлөк экен. А биздики болсо 4 дөңгөлөк. Жакшы. Бул 4 дөңгөлөктү текшерели. Кээ бирде жарылып калганда көрбөй калабыз. Ошон үчүн абайлаш керек. Акыркы дөңгөлөктү текшеребиз. Бары жакшы. Солярка куюлуп атат. Достор, ошондой. Солярка куюп атканда бош болгондо мусор урутабыз, дөңгөлөк, свет-беттерин баарын текшерип туруш керек. А то жолдо кетип баратканда полицейский токтотуп текшерип калса, бир эле светтик күйбөй калса, тикет valuation алып калабыз. $474 куйдук, 128 галлон. Азыр трак стаптын ичине кирип чыгалы, анан жолго чыгабыз. Мекендеште сурап калышы мүмкүн, майды канчага алмаштырдыңар деп. Ушул бир майды алмаштыргандан кийин 24.000 километр жүрөт экенсиңер. Ошол майды айына бир жолу алмаштырабыз. Азыр сиздерге көрсөтөйүн. Speedgo'дан алган ресит $380.23 кетти. Ошондо айына ушунча доллар кетирип турабыз, зато мотордун майы алмашылып турат. Анан коркпой жүрүп турабыз, мотор көпкө жашайт. Анда жолго чыгалы, достор. Жолдо кетип баратканда кооз нерселер болуп калса, видеого тартып сиздерге көрсөтөбүз. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine,
I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good. Мына достор, уақыт учкан куш дегендей Нью-Мексикага да кирип келдик. Бул жак Техас. А бул жакта Нью-Мексика деп жазылып турат, ошонун ар жагы уже Нью-Мексика. Жүктү жеткире турган жерге где-то бир 3 сааттык жол калды. Кудай буйруса 3 сааттын ичинде жетебиз. Жүктү эртең тыштайбыз. Башка штаттарда мекендештер бар болуш керек. Көп эле штаттарда. Бирок Нью-Мексикада мекендештер бар экенине ишенбейм, достор. Өзүңүздөр көргөндөй Нью-Мексика ушундай чөл. Мына могу кинолордон көрүп каласыздар го, ушундай чөптөр тоголок болуп айланганы. Нью-Мексиканын территориясы абдан чоң жана чөл да. Мекендештер Нью-Мексикада жок. Эми Нью-Мексикага дагы мекендештер келип, көбөйүшүнө жаратканыбыз насип кылсын, достор. Нью-Мексика дейт. Information Center, Free Maps and Litter. На Нью-Мексиканын рестериясы 1 майлдан кийинкен. Тигил жерде сары сайын турат, ошол жакта Нью-Мексика, You welcome Нью-Мексика деп жазылып турат. Атайын кичине место бар экен. Ушул жака кээ бирөөлөр келип сүрөткө түшөт болуш керек. Биз дагы сүрөткө түшүп коелу анда. Моякта бир 2 трак келатат. Ошо 2 тракты тарталы дагы жолго чыгалы, достор. Кана. Мына Фредлайнер кетти. Опа! Экинчи Кенвуд кетти. Опа!